Алтын шакек. Илгери бир чалдын жалгыз баласы бар болот экен. Бир күнү чал баламды бир сынайынчы деп 20 тыйын берип базарга жиберет. Ал барып 5 тыйынга күчүк, 5 тыйынга мышык, 5 тыйынга короз жана 5 тыйынга жыландын баласын сатып алып үйүнө келет экен. Балам тыйынын бир оокатка жаратат экен десем, капкайдагы жарабаган нерселерди алып тур деп чал ачуусу келип үйүнөн кууп жиберет. Бала корозду, мышыкты, жыланды көтөрүп алып, бет алган жагына кете берет. Күндөрдүн биринде жыландын баласына тил кирип: "Досум, мен жыландын падышасынын баласы элем. Адамзаттын колуна эмне болуп түшкөнүмдү билбеймин. Сен атамды издеп тапсаң, бул дүйнөдө эч нерседен кор болбойсуң. Бир чоң кара дөбө бар. Аны тапсаң, бир кичине жылан чыгат. Андан ары жүрүп олтурсаң, бир чоң жылан чыгат. Аларга менин башымды көрсөтүп койсоң, дароо кетет. Ошол жыландын изи менен баса берсең, бир үңкүргө келесиң. Ал үңкүрдө бир чоң чарада алтын бар. Ошол алтындын ичинде менин атам жатат. Мени ошол үңкүргө барганда кое бер. Үңкүрдүн ичинде түрдүү тамак аш бар. Өзүң ошол тамак аштан ичип жата бер" дейт. Бала жүрүп отуруп чоң кара дөбөгө келсе, алдынан бир кичине жылан чыгат. Ага коюндагы жыландын башын көрсөтүп коет. Кичине жылан коркуп качат. Бала андан ары басат, алдынан дагы бир чоң жылан чыгат. Ага да жыландын башын кылтыйтты эле адайыне кирип качат. Бала анын изи менен үңкүргө кирет. Анда бир чоң чарада алтын, анын үстүндө чоң жыландын жатканын көрөт. Көтөрүп жүргөн жыланды кое берет да, өзү ар түрдүү тамактардан ичип жатып калат. Бирок көп күн жүргөндүктөн зеригет. Анын зериккенин билип, жыландын баласы: "Досум, зериктиңби? Кетесиңби?" дейт. "Уруксат берсең кетем." "Досум, бул алтындар сага опо болбойт. Атамдын тилинин алдында алтын шакек бар. Ошол шакекти атамдан сурагын. Шакектин 62 дубасы бар. Ал дубаларды үйрөтүп коёмун. Анан кор болбойсуң", дейт жылан. Жылан атасына келип: "Ата, сиздин алтын шакегиңизди досум сурап турат. Ошол шакегиңизди досума бериңиз", дейт. Атасы ары карап ыйлап, бери карап күлүп: "Эми болбостур" деп күңгүрөнүп сүйлөнүп туруп "Түү" деп бүркөп жиберет. Ошондо алтын шакек оозунан ыргып кетет. Жылан 62 дубаны үйрөтөт. Бала шакекти тилинин алдына салып, дубаны үйрөнүп, короз менен мышыгын көтөрүп, күчүгүн ээрчитип жөнөйт. Жүрүп олтуруп, бала бир чал менен кемпирге жолугат. Чал: "Балам, эмне болуп жүргөн баласың?" дейт. "Баласы жокко бала болоюн, ботосу жокко бото болоюн деп жүрөм" дейт бала. Чал аны бала кылып алат. Ал күндөрдүн биринде атамдын үстүндө үй, өрүшүндө жылкы, коросунда кой, котологон уй болсун деп алтын шакегин жерге бир урат. Баланын айтканы бир заматта даяр болот. Балага түнкүсүн күнүгө эле чыгыш жактан бир жарык көрүнөт. Ата, күнүгө эле түн ичинде чыгыш жактан бир жарык көрүнөт. Бул эмне болгон жарык?" деп бала сурайт. "Алам, ал падышанын кызынын нуру. Ал кызына үй салып берген. Ошол үйдө багат. Жанагы жарык ошол кыздан чагылышып турат." "Ата, ошол кыздын атасына жуучу түшүңүз. Мен ошол кандын кызын алайын." "Ал кыздын калынын кайдан табамын?" "Ата, коркпой эле бара бериңиз. Калынга берүү үчүн малды мен табамын" дейт. Ошентип чал канга барат да: "Кан, мен сага жуучуга келдим. Кызыңды менин балама бересиңби?" "Чал, сага кызымды берейин. Бирок капшытымда калмак айгайлап, тушумда тулпар туйлап турсун. Эшигиме чөккөн төөдөй алтын куюлсун. Тоодогу жайлоомо алтын күмүштөн сарай салынсын. Ал сарайлардын ичинде май көлү менен сүт көлү болсун. Ошол көлдөрдө алтын күмүш жабактар секирип ойноп турсун. Үйүмдүн четине чынар терек менен күмүш терек орнотулсун. Ал чынарларда алтын булбул менен күмүш булбулдар сайрап турушсун. Кызымдын калыңы ушул. Ушул калыңды 40 күндө бүтүрүп тоюңду берип, келиниңди ал" дейткан. "Ушунчалык калың салды. 40 күндө бүтүп, тоюңду берип, келиниңди алгын" деди. "Мен мынча калыңды кайдан табам? Качан бүтүрөмүн?" деп чал баласына ыйлап келди. "Эй, ата, ыйлаба.
Анын баарын мен табамын. Эсенчилик болсо, келиндүү болосуз, деп бала бир түнү Канын шаарынын четине барып, калың жөнүндө Канын айткандары таң атканча бүт аткарылсын деп алтын шакекти жерге бир урат. Эртең менен караса, айлана жарк-журк этет. Канын айткандары бүт аткарылып калган. Кан көрүп, сүйүнүп, чал келин алсын деп чалга жигиттерин кабырга жиберет. Чал баласын жана башка кишилерин алып канга келет. Кан той берип, кызын берет. Аларга алтын сарай менен күмүш сарайын энчилеп, кыз күйөөсүн киргизип коет. Бала мышык менен корозду үйүнө коюп, өзү тинерчитип ууга чыгып кетет. Бир күнү ысык ичкен, суюк чычкан, коко тикен менен көчүгөн арчыган мастен кемпир баланын келинчигине келип, «Балам, менин багар, көрөрүм жок. Сенин кешегиңди ичип, оокат кылып жүрөйүн» деп ыйлап кирет. «Жүрсөңүз жүрүңүз» деп келин кабыл алат. Бир нече күндөн кийин мастен кемпир келинге сөз айтат. «Эркек эле курусун, аялга сырын айтпайт тура. Сенин эриңдин тилине алдында бир алтын шакеги бар. Эриң уудан келгенде тилиңдин алтындагы алтын шакекти көрсөт деп ыйлактагын. Эриң алтын шакекти көрсөткөндөн кийин алтын шакегиңди мага бергин. Мен кээ-кээде көрүп коюп жүрөйүн дегин. Ал берет, алтын шакекти экөөбүз көрүп коюп жүрөлү». Бала уудан келгенде келинчеги таарынып калат. «Сен алтын шакегиң бар турбайбы? Мага айтпай жүрүпсүң. Ошол шакегиңди мага бер, анда санда көрүп коюп жүрөйүн». Бала алтын шакегин келинчегине берет. Келинчеги ал шакекти алып көрүп коюп жүрөт. Бир күнү мастен кемпир: «Балам, алтын шакегиңди берчи, мен да көрөйүн» дейт. Келин алтын шакекти кемпирге берет. Мастен кемпир алтын шакектин 62 дубасын окуп, «Ушул келин менин Гейбат деген балама катын болсун» деп жерге бир урат. Ошону менен мастен кемпир келинди Жети суунун арын жагындагы Гейбат деген таз баласына алып берип коет. Бала кечинде уудан келсе, үйдө келинчеги жок. Мышыгы менен корозу алган, өзү эмне кыларын билбей отуруп калат. Итке, мышыкка тили кирип, балага «Капа болбогун, алтын шакекти биз табабыз» дешип жөнөп кетишет. Үчөө суудан өтүп, мастен кемпирдин үйүнө барышат. Ит итке кошулат, короз корозго кошулат, мышык болсо шып этип үйгө кирип кетет. Короз: «Мен боз үйдүн жабуусун тартканда, түндүккө чыгып барып кукулуктаймын. Мастен кемпир өлүңдү көрөйүн, бул кандай тоок деп мени караганда, оозуна жаба шарт эттиремин. Ал какырын түкүрүнгөндө оозунан алтын шакек ыргып кетет. Мышык: сен шып дедири илип кач. Ит: сен эшиктин алдында тургун. Мышык келип үстүңө жабышсын, мен да учуп түшүп аркаңа конуп калам. Анан алынга чыкпай жаның жокпу?» дейт да түндүгү конуп кыйкырат. Мастен кемпир: «Бул кайдан келген короз?» деп таңырап, оозун ачып карап турганда, короз шарт бир коет. «Өлүгүңдү көрөйүн» деп түкүрүнгөндө алтын шакек ыргып кетет. Мышык шып этип илип качат. Ит мышык менен корозду үстүндө кондуруп, алып зымырап жөнөйт. Мастен кемпир кандай ит экенин тааныбай калат. Ит 6 суудан өтүп, 7-чи сууга барганда, «Мен алып барамын» деп мышыктан талашып шакекти алат. Ал сууну кечип бараткан маалда чарчап акактайт да, оозуна шакекти түшүрүп жиберет. Үчөө суудан өтүшөт. Ит балага барып: «Ваф! Мен алтын шакекти сууга түшүрүп жибердим. Ал шакекти балык жутум алат. Балыкты балыкчылар кармайт. Мен ошол кармалган балыктарды жуттап, алтын шакекти табамын. Ваф!» дейт. Ошону менен 4 сууну бойлоп жөнөшөт. Жүрүп олтуруп 4 балыкчыга жолугушат. Кармаган балыктарын караса, бирөө тим эле жылтылдайт. Ит балыктарды жыттагылап, таптым дегендей ишарат берет. Бала: «Курсагым ачып турат. Мага 4 балык сат, куруп жейин» дейт балыкчыга. «Сатса сатайын, алыстан келе жаткан жолоочу окшойсуң» деп балыкчы 4 балыкты сатат. Бала 4 балыкты сатып алып, баягы жылтылдаган балыктын ичин жарат. Ичинен алтын шакек чыгат. Бала алтын шакекти тилин алдына салып, «Мастен кемпир жер жүзүнө жоголсун, келинчегим үйүмдө болсун» деп алтын шакекти жерге бир урат. Ошентип бала мастен кемпирди өлтүрөт, келинчегин өзү алат, ата энесин алдырып, жыргап жатып калат экен.